Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллах Таалага алкыш макулу чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, ырайымдуулардын ырайымдуусу. Меккеде мушриктер бир күн чогулуп пайгамбарыбызга келишти. Я Мухаммад, о Мухаммад, биздин кудайыбыз, алар мушриктер жана буттарга сыйынган, өздөрүнчө эле бир кудайларды жасап алып, ошолорго сыйынганда, ошолор келишти да, Мухаммад, биз могу бутка сыйынабыз. Биздин бутубуз могу алтын, тигинде мондай ушулардан жасалган, ушундай кымбат буюмдан жасалган бут. Бул биздин кудайыбыз. Бизге ушул бут пайда берет, зыян берет. Бизди бактылуу ушул кудайыбыз кылат. Ал эми сенин кудайың ким? Эмнеден жаралган? Ал сен кудайым эле кудайым деп түнү күнү ибадат кыласың, дават кыласың мынча. Сен бул даватыңа ал соопту каяктан берет сага? Бир нерсе береби? Сен кудайың өзү эмнеден жаралган? Сен кудайың жөнүндө бизге бир маалымат берчи дегенде, сенен бирөө келип сураса, сен о кудайым деп эле кудайым дейсиң, такажуттарды окуйсуң, орозону кармайсың, ажылыкка барам деп аласың, өзүңчө эле намаз окуйсуң күнүгө 5 маал. О кудайың өзү сага сооп болуп береби? Каяктан берип атат сага соопту? Деп сураса бирөөбүз. Ага эмне деп жооп бересиңер? Туурабы? Буга жоопту пайгамбарыбыз берген. Аллах Таала айткан: "Я Мухаммад, кул хуаллаху ахад." Ихлас сүрөсү менен жооп берген. Кул хуаллаху ахад. Сен айтканың, Аллах Таала жалгыз деп айтканың дейт. Аллаху самад. Аллах Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Эч бир нерсеге Аллах Таала муктаж эмес деп айтканың. Лам ялид ва лам юлад. Аллах Таала төрөлгөн дагы эмес, Аллах Таала төрөбөйт дагы. Аллах Таалада баласы жок, атасы жок. Аллах Таала ошондой бир мээримдүү, ушундай бир кудуреттүү зат. Ва лам якуллаху куфуан ахад. Аллах Таалага эч бир нерсе теңдеш эмес. Эч бир нерсе Аллах Таалага тең келе албайт. Бирөө көз жасап көрсүнчү, көрө турган. Адам сыяктуу бирөө ушунча врачтар ушунча илим ашып кетиптир. Бирөө адам жарасынчы, бирөө адам. Адам жарата алабы? Жарата албайт. Көрдүңбү? Аллах Таалага эч бир теңдеш жок. Карап көргүлө. Карап көрөйлү. Картошканын ичини тазасын ким жеп атат? Биз жеп атабыз. Сабиздин ичинин тазасын биз жеп атабыз. Бадыраңдын ичинин тазасын биз жеп атабыз. А бул сыртындагы мусурун ким жеп атат? Мал жеп атат. Биздин малыбыз жеп атат. Биздин уйларыбыз жеп атат. Ошо мусурду жеген уйларыбыз бизге эмне берип атат? Мусурду жеп сүт берип атат бизге. Кара, ошо биз ичи тазасын биз жеп атабыз. Сыртын мусуруну малыбыз жеп, бизге уйларыбыз сүт берип атат аппакай. О тазасын жеген адамдар эмне болуп атат? Көрдүңөр ким экенбиз биз? Аллах Таала Кур'анда айтат: "Хуликал инсана даифа." Чындыгында Аллах Таала инсанды өтө алсыз жараттым дейт. Биз өтө алсызбыз. Биз тим эле кичине акча тапсак, кичине байысак, кичине чоңураак үйдө жашап калсак, кичине диванда жатып калсак, тим эле өзү көтөрүп, айфон көтөрүп калсак, тим эле баатыр болуп, тим эле өзү көтөрүп алабыз го? Жок, андай эмес. Канча батыр болуп кичине залга барсак эле төш көтөрүп, футболка кийип, анан футболкадан кийин майка кийип калабыз го, кичине эмелер көргөзүш керек деп залга барып мынтип кичине мынтип калабыз го. Бирок канча батыр болбо, канча күчтүү болбо, Аллахтын астында эч ким эмеспиз да биз. Аллахтын астында кулбуз да биз. Ошо кул экенибизди унутпашыбыз керек. 10 жыл залга бар, 20 жыл залга бар. Кичине грипп болуп уруп калчы, эмне болосуң? Кандай алсыз экенин билесиң. Грипп дагы мейли, бутуңа бир тикенек кирип кетсинчи, эмне болосуң? 30 жыл залга бар, качоксуң. Бутуңа тикенек кирип кетсиң, баса албай каласың го. Бир жериңе кичине тикенек кирип кетсе, ошо тикенек ошол жерден чыгарганча сен кыжалатсың го, уктай албайсың. Тамак жегиң келбейт. Ошону чыгарыш керек да. Кана сен батырлыгың. Кана сен 30 жыл залга баргандыгың. Кана 15-20 жыл залга баргандыгың. Кана батыр экенсиңби? Жок. Кулбуз да. Аллахтын астында кул экенибизди, алсыз экенибизди билдиришибиз керек биз. Канча батыр болбо, канча бай болбо, канча бий болбо, Алланын астында баарыбыз бирдейбиз да. Кээ бир адамдар өтө бай, кээ бир адам өтө кедей. Бирок кайсы бир адам дин менен жашаса, ал адам бактылуу болот. Адам жашоосунда дин болбосо, ал адам бактылуулук таппайт. Бактылуулук деген өзү эмне? Бактылуулук деген бул жүрөктүн тынчтыгы. Жашоонун тынчтыгы бул өзү бир бакыт да. Азыр мисал элестет.
Сенде бир мешок акчаң бар да. Кинода бир мешок акча таап алат го. Мисалы, бир мешок акчаң бар деп кой. Мени каяктан тапсаң делечи, таптың да, бизнестен таптыңбы, же бир башка жерден таптыңбы иштеп, туурабы? Бир мешок акчаң бар. Сен олтурасың. Тамак жеп атасың да. Курдак жеп атасыңбы, манты жеп атасыңбы, лагман жеп атасыңбы, тамак жеп атасың. Бирок сенин оюңда акчаң үйдө да, катып койгонсуң. Сейфкечи. Ушу бирөө алып кетпесе экен, бирөө уурдабаса экен, ушу билген адамдар көп деп жүрөгүң кыжылат болсо, ушул бактылуулукпу? Бул бактылуулук эмес да, туурабы? Тамак жеп атасың, жеген тамак даамын сезбейсиң да. Акчаң деле жок. Үйүңдө продуктаң бар. 15-20 миң сом акчаң бар үйдө. Керектүү нерселериң бар. Тамак жеп атасың. Проблема жок, ой жок. Баары жайында, альхамдулилля. Намазың окуп атасың, Кураның окуп атасың, намаздан кийин зикирлерди толтуруп атасың. Аялың намаз окуйт, балдарың намаз окуйт, бардыгы динде, альхамдулилля, урулук кылбайт, зына кылбайт, жалган сүйлөбөйт, бирөөнүн акысына кирбейт, жашоо дин менен, тамакты жеп атасың, тамактын даамын сезип атасың да. Бул эмне? Бул бакыт да. Бул бакыт да, көрдүңөрбү? Бул бакыт акчанын көбүндө эмес экен. Бул бакыт особнякта жашаганда эмес экен. Бакыт Lexus чоң машина айдаганда эмес экен. Бул бакыт жашоонун тынчтыгында, жүрөктүн тынчтыгында экен бакыт. Ушундай балдар. Биз эми албетте илим алганы келгенбиз. Илим алганда бир мисал бар. Ал-адабу шажарун вал илму самарун. Иллам якун шажарун, кайфа якун самарун. Адамдын адеби бар го, адамдын адеби ушул дарак сыяктуу дейт да. Адеп дарак сыяктуу. Ал эми илим болсо, дарактын мөмөсү сыяктуу дейт да. Эгерде дарак болбосо, мөмө каяктан болсун, туурабы? Ошол сыяктуу эле адамда адеп болбосо, илим каяктан болсун деген сөз да.